Аргымагы Береке 4-чү Азизбек уулу. Бишкектин четиндеги турнирде улакчы Көкбөрү ойноп жатып каза болду. Кырсык Ноорус кубогунун 1-лигасынын алгачкы оюнунда болгон. Тилекке каршы жаракат алган спортчу ооруканага бара жаткан жолдо үзүлгөн. Ал Сокулуктун Бөрүлү командасына ойногон 44 жаштагы Мирлан Сыраждинов экени айтылды. Окуя боюнча териштирүү иштери башталды. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Султанбай Айжигитов парламенттин борбордук трибунасынан Ыйман Нуру фракциясынан чыгарылышы тууралуу 10 мүнөт сөз сүйлөөгө уруксат сурады. Ага 20 эл өкүлү макул, 14 депутат каршы добуш берип, жыйынтыгында убакыт берилген жок. Бул парламентпи же эмне бул? Же нотариальный конторабы? Бай, уялбайсыңарбы? Сөз берип койгула да. Мен өзүмдүн жанагы фракциядан чыкканым жөн, чыгып кеткен жөнүндө мен билдирүү берип коеюн деп атам. Эчтекени айтпайм анан тышкары. Границаны да айтпайм, башканы да айтпайм. Мен өзүмдүн сөзүмдү, оюмду айтып койгонго уже уруксат бербейсиңерби? Парламентсиңерби же эмнесиңер? Депутатсыңарбы же кимсиңер? Мен түшүнбөй калдым муну. Сөз да бербейсиңерби эми? Бул эмне деген эме? Бул бүт закондорго, конституцияга, регламент жөнүндө законго, статус жөнүндө депутат законго бүт каршы болуп атат азыр кылган ишиңер. Уялбайсыңарбы? Бет деген барбы? Берип койгула, дагы бир жолу коюп коюңузчу. Бул жалпы чечим, чечимди биз сыйлашыбыз керек. Экинчи жолу мен добушка койбойм. Кече 11 мартта Пакистандын Белужистан провинциясында куралчан согушкерлер поездди аткылап, ичиндеги 450ден ашуун жүргүнчүнү барымтага алышкан. Поезд Кветта шаарынан өлкө түндүгүндөгү Пешавар калаасына бараткан. Кол салуу үчүн Белужистан боштондук армиясы жоопкерчиликти алышкан. Ал эми бүгүн поезддеги барымтага алынган 155 адам куткарылгандыгы маалымдалды. Аны менен катар поезддеги куралчан террористтердин 27си жок кылынгандыгы айтылып, учурда калган жүргүнчүлөрдү куткаруу иштери жүрүүдө. Дүйнөдөгү эң активдүү деп эсептелген Фуэго жанар тоосу Гватемалада атылып баштады. Андан улам 300гө жакын үй бүлө эвакуацияланган. Бирок жергиликтүү бийлик болжол менен дагы 30 000 тургун коркунучта экендигин билдирип, аларды да эвакуация кылыш керектигин айтууда. Жанар тоо Гватемаладан 60 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жанар тоонун атылышы дүйшөмбүгө караган түнү башталган. Акыркы жолу ал 2 жыл мурун олуттук активдүүлүк көрсөткөн.